саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен. Шайлоо иштери башталгандыгына байланыштуу сиздер үгүт керуенин жүргүзүп, эл менен жолугушуп, эл менен пикир алышып, өзүңүздөрдүн программа менен тааныштырып келдиңиздер. Бул боло турчу шайлоого элдин көз карашы кандай? Рахмат. Саламатсызбы Кутман кеч. Сиз байкагандай эле биз эл кыдырып келдик. Кыргызстандын 7 областынын бүт азыр Чүй облусу калды, Кудай буйруса. Ошол 6 облуста тең бизде кабыл алуулар жакшы болду. Бирок элде ошол эл өкүлдөрүнө болгон ишенич кетип калыптыр. Биз барып программаларыбызды, максаттарыбызды эл менен тең бөлүштүк. Бирок элде баягыдай ишенич жок. Элдин ишениминен кеткенге биздин атактуу буга чейинки шайланып келген эл өкүлдөрүбүздүн салымы чоң деп ойлойм. Бирок ошентсе дагы биз жаш партия, жаш талапкерлер элдин ишенимине киргени аракетти жасадык. Кудайым буйруса өтүп кала турган болсок, ошол эл ишеничин актайбыз деген терең үмүтүбүз бар. Бирок жалпы республика боюнча ошол шайлоого элдин баардыгы келип катышат дегенден мен алысмын. Себеби катышуу пассивдүү болот деген бизде аналитикалык бир божомолдорубуз бар. Көпчүлүк партиялар өздөрүн аябай жарнамалап жатышат. Шаардын жада калса дүкөндөрүнө чейин көчөлөр, баннерлерге толуп бүткөн. Ал эми сиздер бул Багыт саясий партиясы жөнөкөй жол менен бара жатат. Бул партия өзүнүн жөнөкөйлүгүн жана карапайым элдин чогулткандыгынан кабар береби? Ооба, биздин карапайым экенибизден кабар берет, анан каражатыбыз жок экенинен кабар берет. Биз башка партияларды болуп көрүнөк жарнактарды эле алган жокпуз. Биз жада калса өз программабызды типографиялардан кара черно-белый деп коет, ошол форматта да чыгара алган жокпуз. Себеби биздин каржыбыз чамалуу болчу. Биздеги талапкерлер дагы мурун кийин бийликте же болбосо бизнесте жүргөн талапкерлер эмес. Булар элим жерим деп күйгөн карапайым элдин калктан соролуп чыккан талапкерлер болчу. Тилекке каршы биз башка партиялардай толук кандуу үгүт иштерин жүргүзө алган жокпуз деп айта алам. Биздин азыркы учурда ишенгенибиз эле карапайым эл, бир Кудайым, анан ошо соц тармактарда ар бир талапкер өзүнүн жеке баракчасында жана бөлүшүү менен колдонгонубуз эле Facebook болуп калды. Анан башка партиялардыкын ошол үгүт иштеринде жүрүп көрдүк. Жаңы эле чыгып келе жаткан партияларда карапайым элдин партиясыбыз дегендерде дагы жана чоң баннерлерде бир эле баннердин арендасын жана өзүн эсептегенде 250 миң сомго чейин чапкан баннерлер километрлеп бир районду толук кандуу ээлеп, же болбосо аябай көптөгөн бир каражаттар сарпталганын биз сездик аны. Тилекке каршы бул жаман көрүнүш. Ошол баннерге жана башка рекламага кеткен акчаларга канчалаган кыштын астында үй бүлөлөр кыйналып отурат. Ошолордун жок эле дегенде көмүрүн же болбосо азык түлүктөрүнө жардам берсе, бул чоң үлгү дагы болмок. Биринчиден, анан экинчи жагы бул сооп дагы болмок да, Кудай астындачы. Биз эми жөнөкөй болуп чыкканыбыз ошол элдин аң сезимине, коомдун аң сезимине дагы Кудай буйруса кийинки шайлоолорго ушундай акчасыз, баннерсиз, каражатсыз, карапайым жол менен чыгууга мүмкүн деген бир стереотипти алып чыгуу үчүн дагы биздин биринчи кадамдарыбыз болду деп эсептейм мен. Туура айтасыз, ооба, сиздин айтканыңызга кошулам. Буга чейин эл өкүлдөрү бийликке отуруп келген биздин көптөгөн жарандарыбыз кайрадан эле өздөрүнүн талапкерлигин коюп шайлоого бара жатышат. Биздин байкашыбызча алар мурунку эле көнгөн адаты, сатып алуу жолу менен көк пакеттерди тараткан адатын дагы эле ташташкан жок. Бирок бизге бийлик тарабынан таза шайлоо өтөт деп ишендирип келе жатышат. Бирок карап келгенде жылдагы салыштырмалуу бул шайлоо деле тартип бузуулар менен ордун алат окшойт. Ошол себептен сиздин бул шайлоого болгон көз карашыңыз кандай? Көз карашым сиз өзүңүз айтып кеткендей эле сурооңузда өзүңүз жооп берип кеттиңиз. Жылдагыдай ошондон айырмаланбай окшойт депчи. Бизде деле ушундай бүдөмүк божомолдорубуз бар. Себеби мурунку бийликтен айырмаланабы деген бизде чоң үмүт бар болчу.
тилекке каршы ошол эле эски кишилер, эски адамдар кайра келе жатышат да. Бул эмнеден кабар берет? Бул кайра эле элдин нараазычылыгына алып келе турган. Кайра эле баягы көпөстөр келип, ошол парламентти бир өзүнүн үйүндөй көрүп алгандыгынан, өзүнүн бир бизнесине айлантырып алганынан кабар берет. Алар азыркы учурда ушунчалык күрөшүп жатышат, болгон акчасын чачып, кандай гана жол болбосун кайрадан депутат болуп келиш керек алардын максаты. Антип келип өтө албай кала турган болсо, булардын жанагы жүргүзгөн бизнестери, крышабайт эткен киши адамдары, алардын бардыгы мыйзам алдында жооп берип каларын булар аябай билип турушат. Себеби бул бийлик аябай катуу көзөмөлдү күчөтүп, азыр бардыгын добуш сатылса камайбыз, сатканын дагы, сатып алганын да камайбыз деп атат. Ошондой болгон күндө дагы кандайдыр бир жолдорун таап алып, электораттарын туугандары аркылуу ар кандай түн ичинде акча берүүлөрдү биз угуп жатабыз, бирок көргөн жокпуз. Мен эч кимге бир азыр таңуулагым келбейт бул партия депчи. Бирок ачык эле мыйзамды бузуп аткандарын да өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бир мандаттуу округдан чыгып аткандар кармалып, шайлоодон четтетилгендер чыкты көчөгүнкү жакында. Андан башка дагы жанагы баннерлерди өзбек тилинде чыгарып алышып, өз тилдерине өзбек улутундагылар которуп алганда болтор эмес. Кыргызстанда эки эле тил бар. Кыргыз тили жана орус тили депчи. Ошол тилде гана жүргүзүлүш керек. Бардык иш кагаздары, иштиктүү кагаздар жана кандай гана жарнамалар болбосун. Тилекке каршы Кыргызстанда бардыгы боло берет деген бир түшүнүктү кайра эле жайылтууга аракет кылып атышат. Азыр элим ойгоно турган кез келди. Өкмөт тарабынан, өлкө башчы тарабынан, күч органдар тарабынан жакшы шарттар түзүлүп берди бизге. Биз ошону туура колдонуп, люстрация деп кыйкырып келдик бул кезге чейин. Ошол люстрацияны азыр эл өзү жазаш керек. Эл өзү жазап, ошол эртеңки күнү шайлоо бүткөндөн кийин дагы нараазычылыктарга алып келбеген, элдик көтөрүлүштөр болбош керек. Анын бардыгы азыр элдин колунда. Мен ошол учурдан пайдаланып, жалпы элиме кайрылып кетем. Элим бардыгыңыздардан суранып, жеке өзүм атыман, партиянын атынан жана ошо келечектен көптү үмүттөндүргөн жаркын Кыргызстанды, күчтүү Кыргызстанды көргүсү келген жалпы жаштардын атынан, урпактардын атынан сиздерден суранам. Келечекке балта чаппаңыздар. Азыркы шайлоо бул келечекти чечет. Сиздер сатылбасаңыздар, иштейм деген жаштар келип, ошол элдин атынан өкүл болуп келгенден кийин элдин кызматын, элге жаккан, элдин шартын, турмушун оңдогон мыйзамдарды жазат деп мен терең ишенем. Бул мүмкүнчүлүк 30 жылда бизге бир эле жолу келди. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар деп сиздерден суранып кетем. Рахмат сиздерге. Кыргыз тилинде аябай жакшы накыл сөз эсиме келип кетти. Кул жемдес койрукту, Кудай билет буйрукту дейт. Негизи бизде 7 сан аябай ыйык сан болуп айтылат го. Бизден сиздер бюллетенде бул 7-чи номерге туш болупсуздар. Ошол экен жарым эле сиздин өзүңүздүн жеке номериңиз 3 экен. Мүмкүн бардыгы Кудайдын буйругунан болуп сиз жогорку кеңешке өтүп кетсеңиз, мурунку бийликтеги эски чиновниктердей олигархтарга окшоп бийликтин сөзүн сүйлөйсүзбү же карапайым адамдар менен бирге иш алып барасызбы? Жакшы экен. Мен негизи эле өзү жана ырымчыл эмесмин. Көбүнчө көзүм менен көргөнгө реалистмин деп эсептейм. Пессимист дагы, оптимист дагы эмесмин. 7 саны келип калган жакшы. Негизи кыргыздар 7 санын турмуш шартында илгертен ата бабаларыбыз деле колдонуп келет. 7 атабыз бар дейт, 7 дубан бизде, 7 күн бар. Анан Багыт партиясынын санында 7 болуп чыгып келатат. Биз 7ге жакшы бул. Бирок бүт бардык Аллахтын каалоосу менен боло турган нерсе. Эсе Аллахым бизди каалап турса өткөнүбүздүчү, бизден мандатыбызды эч ким тартып ала албайт. Биздин чекебизге жазылбаса, биз канчалаган миллиондорду, миллиарддарды чачпайлы, элдин башын айландырбайлы, биз жогорку кеңешке өтүп келе албайбыз.
Анан сиз жана жеке мен өзүм жөнүндө айтып кеттиңиз, олигархтардай кызмат кыласызбы. Негизи эле мен жөнөкөйлүктү жакшы көрөм жашоодо. Негизги максаттарым дагы жаш кичинекей кезимден баштап бул жүрөгүмдө мекенчилик, патриоттук ырларымды дагы окуганыңызга чейинчи ар бир ырларымдын бир 90% ушу мекен жөнүндө да. Ошол мекенге кандай пайда келтирсем, кайсыл тармагында болбосо дагы ошол жактан адис болоюн деп көптөгөн жолдорду басып өттүм. Жаш болсом дагы өндүрүш тармагында, айыл чарба тармагында, укуктук жагынан, экономикалык жагынан, өкмөттүк кызматтарда майда тепкичтерде болсо да бир аз тажрыйба алдык. Бирок тажрыйба алып эле токтоп калбастан азыр ошо күчкө толуп турган кезде өлкөбүз ушундай бир чабал абалда турганда жаңы өлкө башчы келип, жаңы адамдар келгенде катарын толуктап өлкөмө кызмат кылайын, ушул эртеңки жаркын келечек үчүн, бала чакам үчүн, келе жаткан урпактар үчүн бир жакшы келечекти түзүп кетейин деген жүрөгүмдө максаттарым, армандарым аябай күч карташым. Кудайым буйруса, Кудай чекеге жазып койсо, аны мен сөзсүз аткарам. Эси биздин чекебизге жазылбаса, биз эч ким эмеспиз Аллахтын астындачы. Ошон үчүн Аллахыма дайыма дуаларды кылабыз. Бизди жакшы нерселерди жасатуучулардын себепчиси бол деп, бизге муктаждыгыбызды өзүң чечип бер, муктаж эмессиздердин бизге бербей эле кой, керектүүсүн гана жибер депчи. Кудайым буйруса, Кыргызстандын келечеги алдыда, жаштардан уучу кур эмес, көптөгөн мекенчилик патриоттор келе жатат. Элим адашпай тандоо болот деген чоң үмүтүм бар менин. Бизге келип маек куруп берип, алтындай болгон убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн сизге чоң рахмат. Жана алдыда боло турчу шайлоодо ийгиликтерге жетишип, эл үчүн кызмат кылган Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышын депутаттыгы болушуңузга тилектешмин. Амин, амин. Айтканыңыз келсин. Депутат болгондон кийин элге кызмат кылалы. Ошол жаман жанагындай сөздөрдү укпай эле 6-чы чакырылыштагыдайчы сыйыбыз менен барып, сыйыбыз менен кетип, сыйыбыз менен сыйлыктарды алалы. Рахмат сизге.